Сөз депутат Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна да. Рахмат, Дастан Арсипекович. Мен деген урматтуу коллегалар, өкмөт мүчөлөрүнө кайрылат элем, өкмөт өкүлүнө. Бизде Сокулук районунда деген Атбашинский айыл өкмөтүндө, анан Нижний Чуйский айыл өкмөтүндө 2 садик боюнча мына канча бир 5-6 жылдан бери суранып атышыптыр. Ошол ремонтуна деген Атбашинский айыл өкмөтүндө деген договорду подрядчик осо курулуш менен тендердин негизине деген тандалып, канча болду? 4 жылдан бери салынып бүтө элек да. Улам өкмөттөн 1 миллион берилип калат, анан 2 миллион берилип калат. Ошо менен общий суммасы 18 миллиондук садикти 4-5 жылдан бери бүтө албай жатышат да. Практически 90%ке бүттүк дейт, а 3 жылдан бери созулуп жатат. Ошого көңүл буруп койгулачы деп суранычы. Анан экинчи садик болсо, ошол эле Сокулук районундагы Нижний Чуйский айыл өкмөтүндө 60-жылдары салынып, эми ремонтко деген капитальный ремонт деп санашыптыр. Ошоно деген 10 миллион сом эле каражат керек экен да. Ошону бүтүрүп берилечи деп бул садикти дагы канча жылдан бери суранып, 99 жылдан бери иштебей келе жатат деп жатышат да. Ошону бүтүрүп берилечи деп суранат элем. Экинчи, Сокулук районунун Жаңы Пакта айыл өкмөтүндө деген биздин бир чоң эмебиз, чыр чатагыбыз бар да, спорт комплекс салынып, ошол спорт комплексте деген мурдакы айыл өкмөтү деген тендерде бир коррупция болуп кетишип, эми баш аягы жок болуп, же спорт комплекси жок, же текшерүүчү органдар аягына чыга албай жатышат. Анан государственная судебная экспертная служба болсо, экспертизаны бүтө элекпиз деп 2 жылдан бери чоюп атышат да. Бул эмнеге чоюлуп атат десем, ичинде деген биздин эмелерибиз, сотрудниктердин саны жетишпейт да. Эми бул деген коррупция менен биз кантип андан күрөшөбүз? Если элементарный экспертизага деген по причине нехватки сотрудников бүтүрө албай жатабыз деп атышат да. Бул туура эмес нерсе деп ойлойм. Ошондуктан чоң сураныч. Бул жерде деген убагында деген тендерге 2 миллиондой заявка менен берилишип, аягында деген ошо 2 миллион бөлүнүп, подрядчиги качып кетип, ким күнөөлүү, кимди ажыр соттош керек, кимден акчаны сураш керек, ошо жашоочулар улам эле кайрылып атышат. Мына мендеги переписка 3 жыл депутат болгону менен 3 жылдан бери переписканын баш аягын таба албай жатабыз да. И ГСБПке кайрылат элем дагы бир жолу, анан прокуратурага. Көзөмөлдөгөн ким? Прокуратурабы? Если прокуратура көзөмөлдөсө, эмнеге ушундай нерселерди аягына чыкпайт? Анан элдин ишенимин кантип көтөрөсүңөр? 2 миллиондук тендерди деген утуп алып, тиги подрядчиги нагло качып жүрөт. Билгениңер кылбалы деп, органдар эчтеке кыла албайсыңар, мен чечип алдым деп. Туура эмес нерселер да. Ушуга урматтуу биздин башкы прокурордо суранат элем, көңүл буруп койгулачы. Ошо 3 жылдан бери мен да кат жазып атам, улам отписка болуп атат, улам ГСБПке шылтап коюп атышат. ГСБП деген экспертизага шылтап коюп атат, баш аягы жок. Сураныч. Рахмат.